Ак-Суу районунун Жыргалаң айылында 1960 жылдар орнотулган электр зым тирөөчтөрү жаңысына алмаштырылууда. Бул иштер чыгыш электр ишканасы тарабынан жүргүзүлүп, жалпы 46 зым тирөөч жана аба чуалгылары жаңыланууда. Деңиз деңгээлинен 2800 метр бийиктикте жайгашып, 1 метрден ашык кар жаап, кышы 6-7 айга созулган Жыргалаң айылындагы энергетиктердин аракетинен Эдил Мелисбек. Ак-Суу районунун Жыргалаң айылын көпчүлүк шахтерлордун, тоо кенчилердин айылы деп билет. Айылды илгертен ортомчу компания электр энергиясы менен камсыздачу. Алар электр энергиясы менен туруктуу камсыздай албагандыктан жергиликтүү элдин суранычы менен Ак-Суу электр тармактары ишканасына өткөрүлгөн. Ишкана жыл сайын электр жабдыктарын жаңылоо менен алек болууда. 60-жылдарда турган, может андан мурун турганбы, ошол убакта коюлган жана столбулардын баары алмашылып, жаңы бетонный столбуларды коюп, эми коопсуздук боюнча алганда жакшынакай кылып атат, бүт баарын тартып, өз ордуна коюп, убагында обеспечение кылып, кыскача айтканда жаңы заман, жаңы жашоо дегендей жаңыча жасалып атат. Бул жерде рельстин эмелери чоң, жакшы иш кылып атат. Суукка карабай мына көрүнүп турат, кар ылдыйлап түшүп келди кече. Пятница күнү, 5-күнү суук болуп жанды карабай ошол убакта да иштешти балдар, азаматтар. Ошол аварийный эмелердин баарын оңдоп бүтүп алышты. Энергетиктер быйыл айыл ичиндеги электр зым тирөөчтөрүн толугу менен жаңыртышат. Мындан сырткары бир даана көмөкчү ордону коюлуп, мурда электр кубаттуулугу жетпей жаткан турак үйлөргө жеткирилет. Чирип калган жанагы деревян опораларды железобетон опораларга алмаштырып, жалпы санынан берде 50ге жакын опора алмашылды, 6 киловатт менен 1004 линиясында. И трансформаторду централизовать этип, эки жагына дополнительный фидер менен элге напряжениени бүгүн беребиз. Аймактарды өнүктүрүү жылын алкаганда айылда бир топ өзгөрүүлөр бар. Айылда жаңы ФАП иштеп баштады. Жаңы милиция бөлүмчөсү курулууда. Айыл ичи толук жарыктандырылган. Мындан сырткары мурда менчик колго өтүп кеткен 140 орунду бала бакча кайра айыл өкмөтүнүн карамагына өткөрүлдү. Быйыл болсо август айында таза суу долбоору ишке аша баштайт. Эдил Мелисбек, Бакыт Шайымбетов, Ала Тоо 24, Ысык Көл облусу.